Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. İslam tarixinə Ummul Müminin Hazret Zeynep radıyallahu taala anha. Mo'minlardan enesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin juwayı Zeynep degen bolgan. Zeynep radıyallahu anha'nın atası Huzayma. Maymuna enebizden ene şerik qarındaşı болады. Ansariyalardan болады eкен. Birinci güyösü Abdullah ibn Jahsh degen bolgan. Abdullah ibn Jahsh bol Uhud soğuşunda şehit bolup, andan keyin anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga turmuşqa chiqqan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytқан: "Arаңардан ең birinci маңа жолуга турган ең колу узунурагы" депчи. Бул деген маанisi Zeynep enebиз өтө берешен, өтө жомарт болгон. Пайгамбарыбыз айткандай 4-хижриде дүйнөдөн кайткан. Демек ең биринчи дүйнөдөн өткөндөрдүн бири мына ошо Zeynep enebиз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мужизаларынан, Пайгамбарыбыз Muhammed алейхиссаламдын манжаларынан Алла Таала суу чыгарган. Bir ele жол эмес, bir сапарда газатта кетип атып, суу жок. Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir идиш алдырып, şu идишке колун салып, ошол жерден суу Алла Таала манжаларынан чыгарып, канча деген 100 деген сахабалар дарат алып, улолоруна берип, өздөрү суу алып, бардык чанаштарына чейин толтуруп алган. Бу Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дин мужизаларынан. Bir farz турасында дайыма чын сүйлөгөнө дейт. Муслим шарифте келет, Абдулла ибн Масуд радıyallahu anhudan риваят Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Чынчылдыкты бекем кармагыла, чын сүйлөгүлө. Анткени бул жакшылыкка жолдойт, жакшылык силерди бейишке жолдойт" дейт. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'in сүннөттөрүнөн Убай ибн Кааб радıyallahu anhu айтат: Пайгамбарыбыз Muhammed aleyhissalam качан витр намазын окуп салам бергенден кийин Subhanal Malikul Quddus деп Алла Тааланын улуу сыпаттарын айтып дуа кылат эле. Алла Таала бардык айыптан аруу зат, таза зат, улуу зат, бадыша деп. Bir маанилүү амалдын фазилети туурасында. Оору жараткан Алла Таала жараткан. Ден соолукту дагы ооруну да Алла Таала берет. Ошол оору келгенде адам сабыр кыла турган болсо, ошонун улуу фазилети бар экен. Пайгамбарыбыз айтат, качан бенде ооруса, Алла Таала 2 периште жиберет экен. Эмне үчүн? Аны зиярат кылган кишилерди караш үчүн экен. Экөө келет экен дагы, ким бул кишини зиярат кылып атат, ооруган. Келгенде Алла Таалага мактоо айтып, Аллага алкыш айтса, анда ошол 2 периште ушул анын мактоо айтканын, сабыр кылганын, Алла Таалага сана айтканын Алла Таалага алып барат экен. Мына бенден ооруп атса дагы ушуга мактоо айтып атат. Алхамдулилля деп атат. Шу оорусам дагы ушуга алхамдулилля, бардык Алла Таалага мактоо болсун деп атат. Жараткан Алла Таала бардыгын билет. Ошондо дагы айтат экен: "Мына мен бендем эгерде ушул оорудан өлө турган болсо, анда түз бейишке киргизем" дейт экен. Эгерде бул оорудан Алла Таалам шифа бере турган болсо, анда бунун этинен жакшыраак эт, канынан жакшыраак кан берем дейт экен да. Жана күнөөлөрүн кечирем дейт экен. Мына Муатта имам Маликте келеткен Ата ибн Ясар радıyallahu anhudan риваят. Демек момун адам ар учурда Алла Таалага шүгүр кылыш керек экен. Курсак токто дагы, ачта дагы, барда дагы, жокто дагы, ден соолукта дагы, ооруда дагы Алла Таалага шүгүр кылып, Алла Таалага мактоо айтып турган болсок, мында улуу даражаларга. Эми билбейсиң, кээ бир оорудан жакшы болуп кетет адам, кээ бир оорудан дүйнөдөн кайтып кетет. Жакшы болуп кетсе, Алла Таала мынакей күнөөлөрүн кечирип берет экен. Өтүп кете турган болсо, бейишинен орун берет экен. Ахирет туурасында бейиш дагы, дозок дагы түбөлүктү. Алла Таалам бейишти дагы, дозокту да түбөлүк үчүн жараткан. Бу дүйнө отурумдук, жалган дүйнө. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Бейиштиктерди бейишке киргизип, Алла Таала дозоктарды дозокко киргизгенден кийин, андан кийин анан ортосунан bir жар салган, жар сала дегенде. Бейиштиктер, силер түбөлүктү буда каласыңар, силерге эми өлүм келбейт, өлбөйсүңөр.
Дозоктуктарга да айтат экен: дозоктуктар, силер да дозокто түбөлүккө каласыңар, силерге мында өлүм келбейт дейт экен. Өлүмдү бир кочкордун сүрөтүнө алып келип, экөөнүн ортосунда, бейиш менен дозоктун ортосунда мууздап таштайт деген дагы риваятта келет да. Кандай болбосун, экөө тең түбөлүктүү экен туугандар. Бейишке киргендерге Алла Таалам ушул периштеге жар салдыртат экен. Бейиштиктер, эми силер түбөлүктүү жашайсыңар, өлүм болбойт, түбөлүктүү ден соолукта болосуңар, оорубайсыңар, түбөлүктүү жаш болосуңар, карыбайсыңар, түбөлүктүү Алла Таалам нематтарында болосуңар, нематтар азайбайт, эч качан түгөнбөйт дейт экен. Мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам насааты Хасан ибн Али радыйаллаху анху баян кылат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушул сөздү укканмын, жакшы эсиме тутуп алганмын дейт. Кайсы нерседе шек, шубха, күмөн боло турган болсо, аны таштагын. Жана кайсы нерсе шек жок, күмөнсүзбү, ошол нерсени тандагын деп. Анткени адамдын жүрөгү бейпил табат экен шексиз нерселерден. Күмөнсүз нерселерден жүрөгүңүз бейпил табат. Жүрөк кайсы шектүү боло турган болсо, күмөндүү болсо, дайыма жүрөк адамды кыжалат кыла берет. Ушу кандай болду экен деп. Ошондуктан ошондой күмөндүү нерселерди, шектүү нерселерди таштап коюш керек экен. Жараткан Алла Таалам баарыбызга амал кылып, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar